Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Филиппинде аябай катуу кырсык болду. Тайфун көтөрүлүп, ал жердеги адамдарды суу басып калды. Жада калса үйүнө чейин кирип, ал жерде ушунчалык чоң кыйроолор болуп кетти. Азыр видеодон толугу менен сиздерге түшүндүрүп айтып беремин. Аны эмесе видеону аягына чейин көргөнгө аракет кылыңыздар. Super Typhoon Rai Ohudit has left a devastating damage on Chagall Island. Рай тайфуну алып келген кырсык үрөй учурарлык болду. Филиппиндеги Адетта тайфунунун кесепеттери Became impossible due to fallen trees, electric posts, and debris. Рай уруудасы адетте супер тайфуну Сергао аралына чоң зыян келтирди. Улаган бак дарактар, электр мамылары жана таштандылардан улам чоң көчөлөр жана жолдор таштандыларга толуп, жолдо жүрүүгө мүмкүн болбой калды. Жогорудан караганда шаарды толугу менен суу басып турганын көрүүгө болот. Тайфундун кесепетинен улам үйлөр кыйрап калган. Адамдардын кыйкырык үндөрүн даана угууга болот. Суу үйлөрдүн ичине чейин кирип кеткен. Тайфун өзүнүн жолунда 6 аймактагы кеминде 16 миллион адамга түздөн-түз таасирин тийгизди. 100гө жакын деңиз кемелери тайфундан улам жээге чыгып калган. Чоң толкундардан жана катуу шамалдан кийин Престин аймагына бир нече тез жардам кызматы кирди. Тайфун Себунун көп бөлүгүн электр энергиясыз жана суусуз калтырды. Кеминде 71 шаарчада электр жарыгы өчүрүлдү. Аэропорттун терминалынын имараты толугу менен бузулган. Бирок анын учуп конуу тилкеси таштандылардан таза болгон. Минданаодо нөшөрлөгөн жамгырдан улам суу каптаган 2 аймак бар. Кеминде 261 шаар же муниципалитет сабактарды токтотту. Ал эми 239 жумуш токтотулду. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жанында коңгуроочун да басканды унутпаңыздар.